Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, жалпы элдин атынан сизге кайрылуу туура келип калды. Айла жок. Бүгүн базарда аралап алма саткандарды, кафелерде бүт баягы базарга ылайыкташкан тармактардын баарын аралап чыксам, баары эле кейип атышат. Базар, мал базар кетсе, биздин соодабыз өлөт депчи. Негизи токмоктун ушу базардагы элдер көп мындай жакшылык көргөн жок чынындачы. Улам бир келген мэр, улам бир правила кылып, контейнерди аукцион кылып тигинтип отуруп, баягы ошо элди кредит кылып жаңыдан коюлса, эми базарды, мал базарды, токмоктун базары машина болсо, ошо машинанын мотору мал базар, аны жулуп алып кеткенде анда машина жүрбөй калат. Садыр Нуркожоевич, муну атайын көрсөтүш үчүн бир какой-то группалар иштеди да, сизге жаман көрсөтүш үчүн, генерал Камчыбек Ташиевке жаман көрсөтүш үчүн атайын бир блогер жиберип, аны постанова экени кадимкидей көрүнүп калды. Любой тармакка, мисалы базарга барганда, мен билем да, даже Акылбек Жапаров барчы, Агачей Бабанов барчы, өтүкпен барышчы. Бул мал базардын өзүнүн атайын кийими болот. Туфличен келип алып, туфлисине уйдун эмеси тийип калса, анан жаман көрсөтүпчүла. Бул болбогон сөз. Бул постанова экени билинип калды. Ошонун атайын, ошол киши мэрдин жанында жүрөт да. Бул атайын тилерди жаман көрсөтүп, мал базардын ээсин жаман көрсөтүп, анан мал базарды башка жакка алып кетиштин максаты болгон да. Негизги максаты ошо болгон. Мал базар кеткендигин ошо тегеректе канча столовойлор бар. Мисалы түптөн келген малчылар ошо базарга кирип алып, түнү менен тамак ичип, чай ичип, эртең менен таң атып, мал кызыганча, базар кызыганча отуруп, аны базар кызыганда малын туура баага сатып кетет. Эми башка жерге барса үшүп кетип, тоңуп кетип деле сатып ийип кетип калышы мүмкүн да, арзан, пайда көрбөй калат да. Ушундай шарттар коюлган мал базардын жанында, мал базар, токмоктун базарында мал базар жүрөгү болсо, вещевой стартер болгон, жайма базар карбюратор болгон, ушундай бир машина целый да, моторун жууп кетсе, токмокто соода токтойт да. Бүгүн такситтер менен сүйлөштүм, баары эле кейип атат да. Анткени бул токмоктун улам бир келген мэри улам бир шарт кое берип, жаңыдан обосновать этип, жаңыдан контейнерлерди коюп соода кылып атса, мал базар основной ишти алып бара турган, элге соода кылып, элди марыта турган мал базар кетип калса, башка артынан эртең вещевойдо кетет, берки базарларда кетет, нан саткандар кетет, тиш жулдурган даже стоматологдор да бар базардын ичиндечи. Парикмахерлер бар. Ошо мал базар бүткөндөн кийин ичинен өтүкчөн айылдык кишилер чыгып туруп, чоң базарды аралаганда 1 саат, 2 саат аралашат, аябай көп жумуштар өтүшөт. Ветеринарный аптекалар бар, алардан дары алышат, ары барып балдарына памперс алышат, кийим алышат. Ушундай бир сонун бир машина болсо, ушу машинанын моторун жууп кеткенче Садыр Нуркожоевич жаман көрсөтүп атышат. Наоборот, өкмөттөр келип, ушу эмнен керек деп техника берип, кыгын тазалатып, элге эмне шарт жок болсо ошону түзүп берип, мындай. Анткени ушу 4 областты элин, карапайым элди, мал сал менен окуат кылып аткан элди, кадимкидей ушу багып аткан базарды талкалап салуу мен туура эмес деп ойлойм да. Ал мал базар кетери менен артында башка базарларда, майда берки жайма базар, берки базардын баары келечеги коркунучтуу болуп калды. Садыр Нуркожоевич, ушуну бир өзүңүз көзөмөлгө алып, Кыргызстанда азыр элге өзүңүз эле күйбөсөңүз башка күйө турган кишилер жок. Ал базарды атайын жаманаттуу кылды. Эми ал ортосуна бүгүн мэр айтып атат, үйлөр салабыз депчи. Ушунча бир инвестор, андай инвесторду губернатор айткандай, ушунча элдин нанын, ырыскысын ала турган инвестордун бизге эмне кереги бар? Андан көрө канча миң киши ошол жерде нан таап, оокатын кылат эле. Садыр Нуркожоевич, ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып, токмоктун элин эмес, ысык көл, нарын, баткен, ысык көл, түптөн бери келген
малчыларды бир колдоп берсеңиз жакшы болот эле.